Бул биздин үй-бүлө. Жалоо шаарындагы балабакчалар 1 февралдан тарта кайрадан иштеп баштады. Бирок пандемиядан улам бир тайпада 15тен ашык бала болбосун деген чектөө киргизилген. Мындан улам азырынча бакчага муктаж гана үй-бүлөнүн балдары арыздын негизинде кабыл алынууда. Мониторингдер жүргүзүлгөн. Өзгөчө мындай эки ата-эне тең жумушта иштеп үйдө баланы кароого кишиси жок үй-бүлөдөгү балдар, аскер кызматындагы, саламаттык сактоо кызматындагы, деги эле мамлекеттик кызматта иштеген, жумушта иштеген, үйдө балдарды багып карай турган кишиси жок адамдардын балдары арызы менен каралган. Ал эми нускаманын талабына ылайык ар бир группада 10дон 15ке чейинки гана балдар болушу зарыл. Маселен, шаардагы номер 14 Ак Тилек балдар бакчасында 201 жетинчек тарбияланат. Аларды 5 тайпага бөлгөндө 40тан бала туура келет. Азырынча аталган бала бакча жетинчектердин 3төн 1 бөлүгүнө, башкача айтканда 75 балага бакчага кайтууга уруксат берди. Өкмөттүн ишинде иштеген ата-энелердин гана балдарын тартып алганбыз, чакырып бүгүнкү күнгө. Анан ар бир тайпага 15 баладан туура келди. Ошондо биздин бакчага бүгүн 75 баланы тизме боюнча чакырганбыз. Бирок биз ата-энелерге кеч айтып калдык. Себеби тактамасын алып келиш керек да, баланын ден соолугу тууралуу. Анан көбү жетишпедик дегенден тактамасы жок ала албадык. Бүгүн азыр ар бир тайпада 7ден 6дан бала отурат. Балабакчалардын жарым-жартылай болсо да иштеп баштаганы мамлекеттик кызматтарда иштеген ата-энелерди кубандырды. Анткени биринчи кезекте алардын балдары балабакчага кайтарылып жатат. Балабызды үйдө карап атканбыз. Үйдө карап атканда кандай карайбыз эми? Экөөбүздүн келинчегим экөөбүздүн иштеген үчүн бирөөлөрдү жалдырап, карап тур же бирөөнүн үйүнө таштап карап атканбыз да. Буга чейин менчик балабакчалар ачылганы, алга апарганга шарт жок. Кээ биринин шарты бар болсо, кээ биринин шарты жок да, баары тегиз эмес. Могу мамлекеттик балабак ачылганы баарыбыз үчүн жакшы болду да. Тегиз. Эми буйруса мындан ары дагы ачылып, элдер бардык санитардык нормаларды сактап, эми жакшы жүрсө, Кудай кааласа, бул оорунда жеңип кетебиз. Балабакчаларда балдардын санын чектөө мамлекеттик кызматта иштебеген ата-энелер арасында нааразычылык жаратууда. Алардын бири пенсия курагындагы Тилакан Турдакунова. Анын 2 небереси бакча жашында. Ал неберелерин бакчага албай жатканын айтат. Муну карапайым элим эмне кылыш керек, Үйдө отура беребизби? Мен пенсия албайм, пособие албайм. Анан мен кантип тирилик кылышым керек, Ол эгиз небереме мен опекунствого алганмын. Эми иштебесем болбойт да, мага садик бериш керек, Садик бербесе ол бал 3кө кирген эгиз кыздар болор. Эми шунча отурду кыйланып атам меним. Посудомойщица болуп иштейм столовыйларды. Жок дегенде кичине самсакла алып чыгам, тиричилигимди кылам да. Жалоо шаарында 23 муниципалдык балабакча бар. Аларда 4300дөн ашык жеткинчек тарбияланат. Пандемиядан улам бүгүнкү күндө алардын 1,5 миңи гана бакчага кайтарылды. Ал эми балабакчалар качан толук кандуу иштеп баштай турганы азырынча белгисиз. Кабылбек Үчкөнбайұлы, Тынчбек Тоолдаев, Жалал Абад облусу.